Адамдын өмүрү бул турмушта, бул жашоодо бир жолу берилет экен. Кандай адам болсо дагы. Эми турмушта ар түрдүү адамдар бар. Жакшысы бар, бир аз орторогу бар, мамлекетке күйгөнү бар, күйбөгөнү бар, тазасы бар, таза эмеси бар. Бирок турмуш деген, өмүр деген өтө берет экен. Ушул өмүрдө, ушул турмушта, ушул мүмкүнчүлүктө элге кызмат кылып калсак, бул биздин бир бактыбыз, чоң бактыбыз болот экен да. Ошондон убакыт өткүзбөй, ар бирибиз аракетти кылышыбыз керек. Мына мен деле азыр сиздер туулган күнү менен куттуктап атасыздар. Бирок мен деле мындай карап турсам, уже жаш өтө баштаган. Жаш уже жылып атат. Жанагы мен 27 жашымда ушул депутаттыкка койгон экем. Биринчи койгонумда. Ошондон бери ушул эл менен, журт менен аралашып келе жатамын. Ал эми Чубак Жалилов жөнүндө айтканыңыз боюнча, Чубак Жалилов бул биздин эле мамлекетибизде эмес, мусулман калкында, дүйнөдөгү мусулман калкында эң таасирлүү адамдардын бири болгон. Анын ыйманы, ыхласы, билими, анын элге болгон, мамлекетке болгон сүйүүсү ушул маселелерде анын ыкыбалын көтөрдү. Алла Таала мунун ыкыбалын көтөрдү, анын билимине жараша, анын илимине жараша. Биз көпчүлүгүбүз окуйбуз Куран китептерди, мусулман китептерин, бирок баарыбыз эле түшүнө бербейбиз. Мен деле окуганда кээде түшүнбөй калам. Бирок ошо түшүнбөгөн жерлерибизди бизге талдап, түшүндүрүп, элге ушундай бир аалым катары урматтап сыйланган адам болчу. Эми Ажикенин көз өтүп кеткенден кийин ал мени менен барам деделе деп айта бериш бул кээ бир адамдарга оңой болушу мүмкүн, бирок мага өтө кыйын. Себеби Чубак Ажынын бул дүйнөдөн өтүшү мен үчүн өтө оор сокку болду. Өтө оор сокку болду. Мен ушундай бир чоң кайгыга баттым. Ошол маалда өзүм дагы ооруп турат элем. Мен кайрадан ооруп калдым ошондо. Кайрадан ооруп калдым. Кийин Аллага шүгүр кайра жакшы болуп калдым. Эми Чубак Ажыке менен мен мамилем өтө жакшы эле, өтө ысык эле. Мен бир эле нерсени айтайын. Мына жылында орозо маалында Чубак Ажы, Садырдын Ажы, раматылык бейишин берсин, Абдышүкүр Ажы, Тойгонбай Ажы, Асан Ажы, ушуга окшогон биздин мамлекетибиздеги мындай крупный мындай диний аалымдары ар орозо маалында бир күн мен үйүмө келишчү да. Бир күн мен үйүмө топтолуп келишип, ошол жерде ооздорун ачышып, ошол жерде таравилерин окушуп, бата дуаларын кылып кетишчү. Орозо башталары менен мага Чубак Ажы чалып айтчу: "Камчеке, сизге ушунчанчы күнү барабыз" деп. То есть ушунчалык биздин мамилебиз жакшы эле. Эми акыркы маалдарда Чубак Ажы дин жактан эле эмес, дин аалымы эле эместен коомдук иштерге аралаша баштаган, мамлекеттик иштерге аралашсам деген үмүтү болгон. Себеби ал кишинин тазалыгы биздин мамлекетибизге керек эле. Мына азыркыдай ыплас шайлоо болуп атканда как раз Чубак Ажы керек эле. Ушул киши токтотсо, ушул токтотот эле. 2015-жылы мени Тойгонбай Ажы калпай турбайт. Чубак Ажы мага Тойгонбай Ажы экөө келген. Биз ушу бир партия менен шайлоого барсак кандай болот деген. Мен ошондо айттым эле, барбаңыз деп. Сиз барбаңыз, сизге ал жердин кереги жок азырынча деген. Бирок мен ошол сөзүмдү угуп 2015-жылы барган эмес. Мен андан кеңеш сурайт элем, ал киши менден кеңеш сурайт эле. Себеби саясатты мен көбүрөөк билет элем, аалым жагын ал киши көбүрөөк билет эле. Анан кийин ушул былтыртан бери сөз боло баштаган. Мен өзүм деле айткам ал кишиге. Мени мына Абдышүкүр Ажы угуп отурса керек, ал киши калпайт турбас. Бир күнү мен үйүмө топтолуп да келип калышты. Орозо маалында болсо керек эле. Ошол Садырдын Ажы бар эле, Чубак Ажы бар эле, Абдышүкүр Ажы бар эле. Дагы көптөгөн бир 10 чакты ажыларыбыз бар эле. Бул эми мен авангарттагы кыйын крупный ажыларды айтып атам. Башкалар дагы бар да. Ошол менен отурганда мен ошолордун көзүнчө өзүм ачык сунуш кылганмын. Урматтуу Ажыке, Чубак Ажыке. Мен Ажыке деп койчумун, бирок ал менин иним болчу. Сизге мен ачык ушундай бир сунуш кылайын. Нимат Ажы бар эле, мына Жалал Абадтык Нимат Ажы, Мусулман Кулажынын баласы. Мен досум болот. Ошол жерде мен ачык айткам. Мен сизге ачык сунуш кылайын. Сиз
Биз менен шайлоого барыңыз. Биз менен шайлоого барыңыз. Быйылкы парламент шайлоого барып, ошол жерде парламентти кайсыл бир деңгээлде тазалаңыз. Сиздин аураңыз, сиздин парламентте отурганыңыз уже парламентти тазалайт. Десем, ошондо айтты эле, мен эми сизди уктум, рахмат айтканыңызга, бирок мен ойлонойн. Мен ойлонуп анан кийин силерге жообун берейин деп ошондо айтты эле. Бул эми бир мен эсимде жок, бир 4-5 ай, 3-4 ай болуп калган убакта. Андан кийин мына июнь айы башталып калды, шайлоолорго даярдыктар баштала баштады, башка боло баштады. Ошол маалда Тойгонбай ажы менен мен үйүмө келип калды. Ажыга өзү көп келчү мен үйүмөчү. Өзү ушундай менен сүйлөшкүсү келгенде, баарлашкысы келгенде, чалып эле камчыке мен сиздин үйүңүзгө барып бир куюм чай ичип кетейин дедим деп чалып калчу. Колу бошоп калса керек, анча-мынча адам менен сүйлөшүп калгысы келип калса керек. Анан ошондо макул келиңиз деп эле мен дагы көчөдө болсом деле, башка жакта болсом деле шаша-буша чуркап келип үйгө ажыкем келе жатат деп үйдөгүлөрдү айтып деп даярдап калчумун. Анан ошону бир күнү дагы Тойгонбай ажы чалып калды. Биз Чоак ажы экөөбүз сиздикине кетип атабыз. Каяктасыз деп. Анан мен айтып калдым, мен үйдөмүн, келе бергиле. Конечно. Десем, эч нерсе даярданбай эле коюңуз, биз жөн эле барып чай ичебиз деп. Конечно, келе бергиле дедим. Үйгө келип чай ичип отурдук, сүйлөшүп, жакшынакай баарлашып. Ошол жерде мен баягы сөздү дагы жаңырттым. Чоак ажеке, мен сизге айттым эле. Сиз мага жообун берем дедиңиз эле. Эмне болдуңуз? Биз менен барыңыз, сизден суранам мен. Десем айтып калды, кайсы партия менен барасыз деп. Мен айттым, эми азырынча дедим ата журт менен деп турамын. Бирок Мекенчил менен барып калышым да мүмкүн. Себеби Мекенчил партиясында садырды чыгарып алышыбыз керек болуп атат. Ошо садырга кичине бир жардам болсун, кол кабыш болсун деген аракетибиз болуп атат. Десем айтып калды, эгерде сиз Мекенчил партиясы менен барсаңыз, мен да сиз менен барат элем. Деп оозунан чыгып кетти. Ушинтип айтты. Айтканда анан мен айттым, келиңиз дуа кылыңыз дедим. Келиңиз дуа кылыңыз. Десем, коюңуз, азыр дуа кылып берсек элдер угуп калса анан мени шайлоого кетип атат экен деп анан дагы сөз чыгат да деп өзү тартына берчү да. Өзү бир жагынан ушул мамлекеттик кызматка, депутаттыкка барып элге жардам берейин деп аракет кылчу. Бирок өзү тартына берчү да. Тартынып, кандай болот экен, эл кандай кабыл алат экен деп ушинтип ойлой берчү да. Анан ошондо мен айттым, жок дедим, келиңиз, дуа кылайлы. Сиз биз менен барыңыз. Десек анан кийин отуруп Тойгонбай ажы үчөөбүз анан кийин дуа кылдык эле. Ошондо мен айткам, эми дедим, ажыке, сиз уламалар кеңешинен чыгыңыз. Себеби эртең мыйзам негизинде сиз уламалар кеңешине келсе дин жолунда келсиз, то есть диндин кызматында келсиз деп сизди регистрация кылбай койбосун. Ошоктан чыгыңыз. Мечитиңизде, чоң мечитиңиз бар, ал жерде иштесеңиз официально аны тапшырыңыз десем, жок, ал жерде официально иштебейм деди. Бирок уламалар кеңешинде барман деди. Ошентип сүйлөшүп, жакшынакай болуп кеткенбиз. Андан кийин ажыке уламалар кеңешинен чыкты. Биз Тойгонбай ажы менен тез байланышып турдук, сүйлөшүп турдук. Мен өтө кубанып, сүйүнүп, өзүм батпай, ушундай улуу аалым менен барат окшоймун деп өзүмчө таза кубанып калдым. Бирок Алла Таалам насип эткен эмес экен. Алла Таалам ушул ажыкебизди парламентке келишине буйрубаптыр. Ажыкебиз бул дүйнөдөн өтүп кетти. Эми бул ажыкенин бул тарыхын айтып мен ушун үчүн мага добуш бергиле дебеймин. Ушун үчүн мен мени шайлагыла деп айтпайм. Бирок тарых үчүн мен айтып коюшум керек болгон окуяны. Анан эгерде бул үчүн мага добуш бергиле десем, мен ошондо эле мени Тойгонбай ажыны сүйлөтүп чыкмакмын шайлоонун алдында. Чоак ажынын атасы бар, жана башкалары бар, Асан ажылар бар, ошолорду сүйлөтүп чыкмакмын, ошолордон айтмакмын, айткыла чындыкты депчи. Бирок мен муну колдонгум келген эмес. Мына шайлоо бүтүп атат, бир күн убакыт калды, ошондо айтууга мажбур болуп атам, чындыкты айтып коюп атам. Бирок дагы бир жолу айтамын. Ажыкем жанымда болгондо, анда сиздер менден сурабай туруп эле бүт мамлекетибиздеги момусулмандардын көпчүлүгү бизге добуш бермек. Бирок азыр ушул ажыкем менен ушуну сүйлөштүк эле, дуа кылдык эле деп ушун үчүн добуш бергиле деп айтпайм. Бирок ажыкенин мага берген осуяты, мага берген убадасы
menin жүрөгүмдө, акылымда калды. Ömür boyu bul kişinin oşol bergen duası, siz menen men şaylooga baram degen uadası men жүрөгүmдө kaldı. Men oşoga razımın.